коюшту да. Анан кайрып 30 миллион беришип, $1 миллион жетпеген акча менен Садык Шернияз биздин идеяны, Курманжандагы фильм тартууну, бул долбоор биздики, бирок как режиссер биз көргөн фильм принадлежит айтканда ээси Садык Шернияз. Биз көзгө уруштук. Чынылар дагы сынды, тарелкалар сынды, сүйлөшпөй калабыз. Кудай сактап, мен аял, Садык Шернияз эркек да. Экөөбүздүн аял эркек болуп калганда, Кудай сакта күндүгү көзүбүз көгөрмөк экен. Бирок бизде бир шартнаме болгон. Кандай гана кырдаал болбосун, ошол жаман жактар массалык маалымат каражатына чыкпайт. Анткени бир эле сөз чыкса, анда чоң долбоор жок болмок да, ишке ашпай калмак. Экөөбүз тең эркекче сүйлөштүк, эркекче ошол сүйлөшкөн сөздү аткардык. Азыр эркекче деп сүйлөшүп алышат дагы, аткарышпайт деп коеюн. Саке, ошондо фильмде сиз кыргыздын, азыр мына Каныбек Иманалиевич аябай жакшы сүйлөп кетти. Кыргыз билими бар, тарыхы терең. Чынын айтыш керек, түрк тилдүү элдеринин эң бир мындай айтканда руханий, madani, дегиле бардык тарабынан жогорку орунда турганын ушул фильм аркылуу көрсөтүп койдуңуз. Бир эле Курманжандак менен басып өткөн жолун же болбосо кыргыз тарыхын эле эмес, сулуу биздин такмакай жаратылыштуу эмес, именно ошол кыргыздын кыйын экенин көрсөттүбүз. Мына ушул тамгалар боюнча аябай Садык Шернияз ошону көрсөткүсү келди да, анан кантип бул чоң суроотуулук калды. Мына ошондо Курманжандакка сууну көтөрүп келип атпайбы? Теги кувшинге. Ошондо эсигерде мына ушул тамгалар жазылып калат. Көрдүңөрбү? Күчтүү режиссер бир кичинекей эпизод менен кыргыздын билимдүү экенин даңазалап койду да. Өзүнүн жазмасы бар экенин. Саке, чоң рахмат. Өзү сиз дайыма терең из калтырасыз. Дагы да калтырасыз деп ишенем. Ошону менен бирге Садык Шернияздын өзгөчөлүгү кыргыз жыттанат да. Кыргыз жыттанат, дагы бир жыттап коюнчу. Дагы да кыргыз жыттанып жүрө берип, эми Тамила келип койчу. Бир минут убактыңарды алайын. Тамиланы мен Чыңгыз Айтматовдун өзүнүн студенттик дипломдук жумушун жазган ушу скульптурасынан таанышып калдык. Шестопал Виктор Арнольдович менен биздин үйгө келип калды. Айтып калдым, могу деп Чыңгыз Төрөкуловичтун ушундай жакшынакай эстелигин тарттым эле, каяка алып барсак деп. Анан өкмөткө чыксам, Ош шаарынын мэри, азыркы Таалайбек Сарыбашев, мына ушуну ким тартып атса берип койсоңор, кат жазат өкмөткө. Биз Ош шаарында жакшынакай парк, ошол паркта Чыңгыз Төрөкуловичтун атында парк как раз жерди карап аттык элек, ошол жерге коебуз деп. Чыңгыз Айтматовдун эстелигин салыныш керек. Ош шаарынын мэри убада берди, аткарыш керек. Тамила, Садык Байкенди тапканын, значит, келечекте өзүңө жол ачкан. Сен күчтүү аял затынан скульптор болосуң, аны акырындык менен доказать этип келатасың. Сенин эмгектериң көрүп, мен суктанам. Дүйнө жүзүнө чыга баштадың, сага ийгилик. Мен сыймыктанам, Саке менен, сени менен. Кыргыз эли мына ушундай эл арасынан чыккан таланттар менен даңкталып келген, мындан ары да даңктала берет. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Саке менен Тамиланы анда дагы бир кучактап коеюн. Чоң рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Санталап Абдылдаевнага берилет.
Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү тарыхый маанидеги иш-чаранын катышуучулары, сиздерди Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Иманалиев Кайрат Олжобаевичтин жана жалпы эле маданият тармагынын кызматкерлеринин атынан бүгүнкү тарыхтын алтын барагына жазылып кала турган иш-чара менен куттуктап кетүүгө уруксат этесиздер.